Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсүнүн 4 чакырымы өтүп кеткен жылы толук кандуу оңдоп сөдөн өтүп, жолдор кеңейтилип, жол жээгинде заманбап инфра түзүмдөр орнотулуп, айтор соңку жылдары аталган кала жаңылануу жолуна төштү. Ошентсе дагы айрыкча туристтик маалда мында кылгандардын саны көп болуп, жол тыгындары жаралууда. Учурда бул маселени чечүү максатында каланын кире беришинде айланма жолдун курулушу башталды. Тагыраагы дал ушул мен турган Бишкек тараптан келе турган жолдун сол жээгинде жайгашкан тоо этегине жакын жерде бурулушта айланма жолдун курулушуна барууга болот. Проект негизи чоң долбоор. Бул урматтуу Президенттик Саадыр Кожоевдун өзүнүн көзөмөлүндө түстөн түз тапшырмасы менен берилип, бул эми өзүңүздөргө маалым болгондой, быйыл Чолпон Ата шаарында дүйнөлүк маанидеги иш-чаралар көп өтөт. Ошондуктан бул айланма жолу өтө маанилүү да. Бул эми туристтик центрдин шаар болгондон себептен биякта тыгындар көп болчу, киши аябай көп келчи, ошондуктан дагы бул жанагындай жол тыгындарына аябай чоң разгрузка берет. Жаңы айланма жол 4 тилкелүү болуп, жалпы узундугу 16 чакырымды түзөт. Даяр болгон жолдун туурасы 23-тен 27 метрге чейин жетет экен. Долбоорго ылайык мал чарбачылыгы үчүн өтмөктөр да каралыптыр. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен параллелдүү долбоорлоо ыкмасы менен жүргүзүлүүдө. Айланма жолду ишке берүү ушул жылы өтө турган көчмөндөр оюндары жана Шанхай кызматташтык уюмунун башталышына мерчемделүүдө. Тактап айтканда, жол 2026 жылдын 31 августунда бүткөрүлөт деп күтүлүүдө. Биздин Чолпон Атанын территориясы аябай эле аз да. Көп эле тоо болуп кетет да, тоонун этегинен айдоо жерлер жок бизде. Анан ушул проектте дагы ким чийип атат, жолчуларбы кандай. Эми президент менен, конечно, бекитилген да. Ушуларга ыраазы болгонум, мындай тоонун этектеп туруп анан бир түзүрөөк жер бар да, мындай адыр сыяктуу түзүрөөк жер бар. Ошону айланып туруп анан өтүшүптүр да, тоонун этеги менен. Бул эмнени билдирет? Келечекте деген эмне деген дагы адам саны өсүп аткандан кийин ошолорда үй салып калсын, ошол дагы бир шаар чоңойсун деп, ошол Кашардан өдө жагында мен өтүп баарын кыдырдым. Мындай белгилеп коюштур да. Анан дагы өсөт экен анда шаарчы. Анан аябай ыраазы болдум. Кудай буйруса ушул көчмөндөргө чейин бүтүп калат дейт. Жолдун курулушу башталганына 10 күн болду. Учурда 5 чакырым аралыкта жер казуу иштери жүрүүдө. Долбоорду Кытайдын China Road компаниясы ишке ашырууда. Белгиленген мөөнөттү бүтүрүү үчүн куруучулар эми күнү түнү иштөө тартибине өтүп, кошумча жумушчулар менен техникалар тартылаарын айтышууда. Учурда 35-тен ашык техника иштеп жатат. 15 экскаватор, 4 грейдер, 4 каток, 4 погрузчик жана 20дан ашык хоо бар. Ошондой эле 50дөй жумушчу эмгектенүүдө. Жолду мөөнөтүндө бүтүрүп пайдаланууга берүү үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Кошумча күч тартылып, жакынкы күндөрү 150дөн ашык техника жана 100 жумушчу иштейт. Бир асфальт заводу жана бир дробилка иш алып барат. Айланма жол Чолпон Ата шаарынан башталып, Бостери айылына чейинки аралыкты камтыйт. Жолчулардын айтымында бул жол менен 30га жакын суу өткөрүүчү бетон түтүктөрү жана 5 көпүрө салынат. Эл аралык талаптарга жооп берген каттам болот. Башкы жолчу иш ыргагы менен жеринен таанышып, сапатты аксатпоо тапшырмасын койду. Биз эмне үчүн тиги силерди ушул жакка подрядка деп аныктадык. Себеби силердин заводдоруңар жакын дедик да, башкалар келип завод орнотуп убакыт коротпосун деп. Азыр бул жерге жанагы 3000 кубтук бетонный завод курмакчыбыз. Эгер жетишпей калса, тиги жакын майданда эки жакта. Ал заводу жетишпесе бул жакка, анан күтүп атса, мына жетекчилигиңе айтасыңар, мага айтасыңар талай макулбу? Бул жакка айтасыңар, биз дагы содействие кылып, чтоб күттүрбөй бардык жерде контрработа болуш керек да. Долбоор транспорттук жүктү азайтып, жол кыймылын жөнгө салуу менен инфратүзүмдү жаңылоого да багытталган. Бул жолдун курулушу менен каладагы тыгын азайып, коопсуздук деңгээли дагы жогоруламакчы. Ошондой эле Чолпон Ата шаарында өтүүчү эл аралык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүнү дагы шарттайт. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.